Саламатсыздарбы? Бул видеодо мен орус тилин качан сүйлөйм деген суроого жооп беребиз. Мисал үчүн, могул сиздердин туулганыңыздагы кыргыз тили. Сиздер өсүп келатканда бир аздан мынтип тилди үйрөнүп келгенсиздер да. Мисал үчүн, азыр 20 жаштасыз дейли. 20 жашка чейин кыргыз тилин акырын ар нерселерди түшүнүп, ар кандай түшүнүктөрдү түшүнүп, ушинтип келатасыздар. Азыр балким ушинтип үйрөнүп ушул маалга келдиңиздер. Жана кыргыз тилин 90% билесиздер. Калган 10%, могул 10% бул сиздердин баягы эпостогу же болбосо өтө эле адабий тили же күнүмдүк жашоодо колдонбогон эле нерселер калды да, аларды билбейсиздер. Үйрөнүүгө деле сиздерде муктаждык жок. Күнүмдүк жашоодо жашап кетиш үчүн сиздерге могул калган 10% керек эмес. Эми орус тилин кантип үйрөнөбүз? Биринчиден, орус тилин дагы ошол кыргыз тилин үйрөнгөндөй нөлдөн баштайбыз. Мисал үчүн, сиздер привет, как дела дегенди билесиздер. Себеби аны сиздер ушунча жылдан бери көп уккансыздар. Демек, ушул привет, как дела мондай кичинекей, мен могул жерде боеп койдум. Сиздер билген нерсенин баары ушул жерде. Сиздер азыр билген привет, как дела, здрасте, күнүмдүк, машина, дом деген сөздөрдүн баары ушул жерде. Эмнеге сиздер аларды жакшы айта аласыздар? Себеби аларды сиздер көптөн бери угуп келесиздер. Ошондуктан оңой менен эле айта аласыздар да могул тарапты. Эми максатыңыздар орус тилин үйрөнүү болгондуктан тегеректин калган жагындагы боеп чыгышыңыздар керек. Демек, калганындагы акырын монтип боейсиздар да. Биринчи бир слой боейсиздар. Бир слой бир нерсени үйрөнөсүздөр. Өзүңүздөргө ишенбей ушинтип баарын боеп чыгасыздар да. Анан үстүнөн дагы бир маалымат келет сиздергечи. Андан да жакшыраак маалымат келет. Анан дагы боелот. Ошентип боелуп отуруп, баягы билбегениңиздер кайра дагы далилденет дагы. Жаңы маалымат менен тастыкталынып, өзүңүздөргө ишенич пайда болот. Негизи үйрөнүү ушундай болот да. Көп учурларда, мисал үчүн, бир аз үйрөнүп туруп, адам өзүнө ишенбейт да. Мен үйрөнбөй атам дейт. Бирок мындай карап көрсө, акырын ушинтип боеп келип, ушинтип артты карасаңыздар, ушунча уже үйрөнүп койгон болосуздар да. Үйрөнүү процесси ушундай болот. Ошондуктан тил үйрөнүүдө эң маанилүү бир нерсе бул ар бир кичинекей кылган прогресске дагы, ар бир алдыга жылышка дагы сүйүнүш керек, ага ыраазы болуш керек. Ооба, мен мына үйрөнүп атам, менин колумдан келип атат, алдыга жылыш болуп атат деп ушинтип үйрөнүп, аягында силер карасаңар, ушунча үйрөнүп койгон болосуңар да. Демек, ар бир кичинекей прогресс бул өзүңөрдүн тилиңерди үйрөнгөндөй акырындык менен кичинеден кошуп толот. Орус тилде дагы жаңы тил болгондуктан ошондой болот.